Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү маегибиз маданият тармагы тууралуу болмокчу. Бийлик тарабынан ушул маданият эмнеге жакшы колдоого алынбайт, турак жайга жетпеген, чеке жылтарлык айлык албаган маданият кызматкерлери бул тууралуу ушул трибуналарда ушул маданият көйгөйүн көп көтөрүп жүргөн бир жана жеке ишкер Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шернияз агайыбыз келген эле. Садык Эсентаевич, кош келиңиз. Ушул маданият тармагы боюнча көп маселелерди көтөрүп келесиз да. Бийликке сунуштап жатасыз. Неге чечилбейт да? Уже канча жылдан бери Союз учурунда деле бул маселе көйгөйлүү болуп келген да. Туура. Маданият бул мамлекеттин устуну да тирөөчү. Маданиятты биз көтөрбөсөк, асыресе тил жагын биз көтөрбөй турган болсок, ал биз эң керектүү, эң стратегиялык багыттан айрылабыз. Ошон үчүн тилди көтөрүү боюнча эң биринчи биз өзүбүздүн күчүбүздү жумшап келгенбиз да. Кыргыз тилди сактоо боюнча, кыргыз тилди аздектөө боюнча, сыйлоо боюнча. Бул Айтыш коомдук фондун түзгөндөн башталды. Мына Айтыш фонду болсо кантип түзүлүп калды? Айтыш фонду болсо бир 4 кана сап бир казак акындын ырынан башталды десек болот да. Бизде бир 2000 жылдары айтыш өтүп, Рахматулла менен Эрмек деген казактын акыны айтышып калды. Ошондо Эрмек деген акын ал тиги казактан байге алып, байып, байгелерине Волга машина утуп алган акын экен. Ошондо Рахматулла акыны сырдап калды. Сен буржуйсуң, сен ушундайсың, байсың деди эле. Эрмек ырдады. Бар болсо бүтүн дүйнөң колдо турар, корооңдо берекеден Волга турар. Кыргыздын акындары жылаңайлак, кол булгап ала кет деп жолдо турар деп ырдады да. Ушул сөз аябай мага тийди. Аябай мен кыйналдым ушул сөздөн кийин. Ошентип Айтыш фонду ачылган. Көрдүңүзбү, кээде бир сөз, кээде бир багыт бир чоң иштерди кылууга үндөйт. Ошондой сыяктуу эле саясатта да кыйчалыш болсо, ошол жерге бир чыгып өзүңдү үнүңдү айтууга аракетин кылыш керек. Турак жай маселесине токтолуп кетсеңиз, мына курулуп атпайбы үйлөр? Милиция бул маданият кызматкерлерине турак жай куруу маселеси. Маданият кызматкерлерине турак жай куруу маселеси өкмөттүн азынан алыны келбей турат. Бирок мунун чечүү механизмдери бар. Ошол эле маданиятта бош турган жерлер бар, бош жерлер бар. Кээлери шаардын ортосунда ал жерлер. Өкмөт эле мындай чечкиндүүлүккө барып, ошол бизде мыйзам бар. Бул жеке ишкерлер менен мамлекеттин алака кылуусу жөнүндө мыйзам. Орусчасы партнерстве государство-частном партнерстве деп аталат. Ошол мыйзам менен эле ошол жерди алып конкурс уюштуруп бизнесмендерге бере турган болсо, ал бизнесмендер маданиятка ошол куруп аткан үйдүн 20%, 30%-на чейин бере алат. Ал эми ипотекага берилет, ал кымбат болуп калбайбы? Жок, жанагы алар бекер берет да. Бекер берет, көрдүңүзбү? Аны бекер берилген үйдү алып туруп, аны дагы сиз айткан банк менен иштеш туруп ипотека маселесине айланса, мисалы 50 үй бекер түшө турган болсо жанагы жерден, ал ипотека банк аркылуу аны ипотека маселесине айланса, 200 үйдү жеңилдетилген ипотека менен берсе болот да. Ушундай, мындайчканда уюштурулук, менеджерлик керек. Бир эле маданият министрлигинде эмес, ал бардык министрлерге керек, ошондой уюштуруучулук. Президентке талапкерлигиңизди койдуңуз. Эң биринчи жасаган кадамыңыз ушул маданият тармагынан баштайсызбы же эмнеден баштайсыз? Маданият тармагы бул менин жүрөгүмдө ал дайыма келген нерсе, бирок маданияттан башка дагы мамлекетти алдыга жылууга, алып чыгууга негизги стратегиялык кадамдар бар. Бул сот системасын толук акыйкаттыкка жеткизүү. Сот системасын толук акыйкаттыкка жеткизгенде гана Кыргызстан өнүгөт. Ошондо гана акыйкат болгон жерге эл келет иштегени. Өзүбүздүн элибиз ишенет биринчиден. Аны көрүп чет элдик инвесторлор ишенет.
Демек акча келген жерде экономика алдыга өсүп чыгат. Ушундай. Сот системасы деп атасыз. Сот системасы анда кандай болуш керек? Бул соттор кандай болуп шайланыш керек? Анткени сотто дагы жеңилүүчү тарап бар, жеңүүчү тарап бар. Баары бир баягы коомчулуктан нааразычылыкта. Сотторду шайлоодо, сотторду тандоодо, ротацияда биз компьютердик технологияларды кошушубуз керек. Мисалы Америкада жанагы суд присяжных деген түшүнүк бар да. Ошол жерде присяжный болгон адамдарды компьютер чечет, ким келерин. Компьютер. Мына ошол системаны өнүктүрүп, Америка бүгүнкү күндө сот системасы боюнча алдыда экенин далилдеп жатат. Көрсөтүп. Керек болсо мына көрдүңүздөр, Трамп туура эмес указ чыгарды эле, Майаминин соту сенин указың туура эмес деп туруп, Трамптын указын артка кайрып койду. Ушундай окуя болду да. Бизде дагы мисалы ротация, соттордун ротациясын компьютер чечиш керек. Компьютердик программада атайын ошондой программалар бар кирилген. Алар ким кайсы сот кайсы жака барары, мындайча айтканда адамдын киригишүүсү жок акыйкат чече турган механизмдерди киргизишибиз керек. Ачык айкындуулукта болот турбайбы? Соттордун кандай, эмне иш кандай, сот процесстерин баары ошол. Сот иши эле акыйкаттыкка, сот ишин эле акыйкаттыкка биз 10% көтөрүп алсак, акыйкаттык 10% миллиондогон, миллиарддаган инвестиция келет Кыргызстанга. Көтөрө алсак. Кайра маданият тармагына өтсөк, инвестиция деп атабыз. Бизде көптөгөн кинолорду тартуу боюнча дагы сырттан сунуштар түшүп келет деп айтып атышат. Ушул кино жаатында дагы сиз чоң алып иштердин бирин жазасыз. Мына Курманжан Датка киносу. Ушул кино жаатында мамлекет тарабынан кино тарткыла деп өзүнчө акча бөлүнүш керек деп маселе көтөрүлдү. Ошол маселе азыр Азыр бөлүнөт. Бир кандайдыр бир 30 миллион сомдун тегерегинде бөлүнөт кино тартууга, түзмө-түз бөлүнгөн акчаны айтып жатам. Бул албетте аз, бирок Кудайга шүгүр коомчулук колдоп, эл колдоп, эң негизиси. Эл колдоп чыгып атат. Эл ошол жардамын берип, биздин кино элдин жардамы менен аябагандай өстү. Аны бүт мамлекеттер, коңшу мамлекеттер мойнуна алып турат. Мисалы Казакстандын президенти Токаев, Касым-Жомарт Токаев, могу бир 5 ай, 6 ай мурун өзүнүн интервьюсунда кыргыз кинематографиясынын өсүп алдыга кеткенин жарыя кылды да. Элдин колдоосун, элдин добушун, элдин үнүн көтөрө алсак, анда бардык жерде өзгөрүү болот. Бул кинодо да өзгөрүү болгон сыяктуу, саясатта дагы өзгөрүү болот. Өзгөрүү. Ошол элди өзүңө тарта алсаң, эл сага ишенсе, ал эл деген бул чоң күч. Эл кааласа, мамлекетти 10 жылда болуп көрбөгөндөй өзгөртүп коет. Элдин каалоосу. Азыр Курманжан Датканы кайратат десе эмнелерди өзгөртөт элеңиз да? Өзгөртөт эле жеткен жерим жок. Бир эки маселеси бар. Мисалы, кээ бир жерде мүмкүн мен оюмду толук бере албай калган жерлер бар да. Бул баягы фильм узак болуп кетти. Антыста азыр 2 саат 20 мүнөттүк фильм. Негизги толук версиясы 3 сааттан ашат. Бирок биз чочудук, эгер анын баарын койсок эл жадап кетип көрбөй коебу деген чочулоо менен кыскартканбыз да. Кээ бир жерин кайта толуктаса болот экен. Бул кинону тартканда ушул тарыхчылар дагы тартылды беле? Кинону сценарий боюнча. Ооба, ар бир мамлекеттик кино заказ тартылгандан кийин топ түзүлөт, комиссия түзүлөт. Ал комиссияга тарыхчылар кошулат, ал комиссияга кинорежиссерлор кошулат, ал комиссияга жазуучулар кошулат. Ошол комиссиянын гана жыйынтыгы менен сценарий өзүнүн баасын алып туруп, ошодон кийин гана тартылуу иши башталат. Муну сурап аткан себебим Кыяс Молдокасым тарыхчы агайыбыз жазып чыкты эле да, неме кинодо тарых бурмаланып кетти. Биринчи Жантай Батыр кайтыш болуп атат, анан кийин Алымбет Датка. Чынында 1862 жылы Алымбет Датка кайтыш болгон, анан барып туруп 68-жылы Жантай Батыр кайтыш болгон депчи. Ошону үчүн биткен бул биринчи бул эпизод түндүк менен түштүктүн ошол кездеги бир тууганын көрсөтүлүшү үчүн
керек болчу да. Кинода ушинтип убакыттын тардыгынан сиз айла жок сыгасыз. Кейбир персонаждар 1-2 кишинин ролун аткарат да. Ошон үчүн дагы биз билебиз эми тарыхты албетте ошондой болгонун. Ошон үчүн дагы фильмде Жантайды каза болгонун көрсөткөн эмеспиз чынында. Аны барып, мисалы, Куран окутуп көмдүргөн эмеспиз да. Бул баягы кинода ушундай техника бар. Открытый финал деп коет. Ар ким өзүнчө түшүнөт. Бирөө айтат, Жантай каза болгон эмес. Демек, мүмкүн ал андан кийин туруп кеткен. Бирок жана ажалга тике кара деп баласынан эметип көзү менен ымдаганы сонун берилген да, мындай сөз эмес, көзү менен ошол адамдардын жүрөгүнө катуу жеткен да. Анда бизге маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Буюрса дагы астыда көп маселелер бар, бул боюнча да келип туруңуз, мына астыда чоң ишке аттанып атасыз. Ийгилик ишиңизге. Рахмат. Буюрса ушу маданият тармагына көптөгөн ийгиликтерди жарата бериңиз. Жараткан сизге күч кубат берсин. Урматтуу мекендештер, бүгүн ушул маданият жаатында көйгөйлөр тууралуу жана жазалган иштери тууралуу Садык Шернияз агайыбыз менен баарлаштык. Анда ушул жана келээрки астыда боло турган шайлоодогу форма 2 тууралуу маек курмакчыбыз. Пикирлериңиздерди биздин баракчага калтырыңыздар. Саламатта болуңуздар.